Урматтуу Жагышенбек, жетиден так жооп берсеңиздер. 7ден жогору Батыр эне. Эне даңкычы? 6 баладан. 6 5 Азыр мына 5 баладан жогору дедиңиз. Мына урматтуу кесиптештер. Мынантип биз олтурсак, биз канча өздөрү берип аткан даңктын канча баладан экенин билбей отурсак, анан биз кантип мына жерде бул жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен сизден пенсия курагын сураганым жок. Канча бала төрөгөн эне даңкын алганга укуктуу деп сурап атам мен сизге. Жогорча берейинби суроону? Эл бекерден бекер маселесине түздөн түз президентке, түздөн түз УКМК төрагасына кайрылбай атат. Кайра эле алардын кайрылуусун ошол элдин муңун угуп койсо, биздин ушул баякы эчтекени көрбөгөн кебиркилерибиз айтып атабыз, баарын эле киришип кетти. Эртең дамком болсо дагы эчтеке дебейбиз дегендей сөздөрдү айтып атабыз. Анын аркасында, алардын аргасыз киришкенинин аркасында мына сиздер турасыздар, сизге окшогон кадрлар турат. Түздөн бизге жооп бере албай атасыңар, жөнөкөй элге кантип жооп бересиңер силер? Мына түздөн түз президентке кайрылганын эң негизги жыйынтыгы себеби ушул. Мына силерден эч кандай жооп болбогондон аргасыздан кайрылып атат. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Камиля Абдразаковна Талиева, Марлен Абдрахманович Маматалиев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасында батыр энелер үчүн ар айлык социалдык жөрөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин токтом долбоору киргизилип жатат. Бүгүнкү комитеттин жыйынына министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү да чакырылган. Комитет сунушталган токтом долбоорунун 2-пунктун төмөндөгүдөй редакцияда баяндалуусун ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жүктөлсүн деп сунуштагандыгын белгилей кетүү керек. Негизинен бул токтом туура эле эми ошончо батыр эненин арасынан 3000ден ашык 121 батыр энебизден ошол канча кыйынчылык менен балдарын төрөп, балким ошолор азыр пенсия ала албаган бирден бир себеби ошол баланы тарбиялайм деп, ошолорду эрежеге жеткирем деп отуруп бир жерде жумуш кыла албай калгандыр. Андан башка бир белгилүү себептерден пенсияга чыга албай калгандыр да. Эми ошо 3000 арасында бир 121 биздин батыр энебизге кошумча кылып койсок, мына көп деле акча каражаты кетпейт экен. Мен негизинен бул токтом долбоорун колдойм. Бирок тиешелүү министрликтерге мен суроом бар эле ошону тактап алган иретинде. Эми баягы баарыбызга эле белгилүү канча баладан батыр эне болот, канча бала болгондо эне даңкын орденин ээси болот. Ошолор боюнча Жагышенбек мына бир маалымат берип койсу, биздин элдер билсин. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Айбек Тураталиевич, Марлен Абдрахманович айтып кеткендей туура, биздин линиядан алган эмгек социалдык камсыздоо жана миграция бүгүнкү күндө 114. Марлен Абдрахманович айткан статистика ал 23-жылга болчу. Ооба эми өлчөмү 3000 сом. Буга чейин 7 бала батыр эне болот. Анан батыр эне негизи орденин алуу боюнча бул областтардагы өкүлчүлүктөр берилет. Өкүлчүлүк тарабынан президентке сунушталат. Мэрия бештен жогору 7 бала батыр эне. Урматтуу Жагышенбек, так жооп берсеңиздер. 7ден жогору батыр эне. Эне даңкычы? 6 баладан. 6 5 Азыр мына 5 баладан жогору дедиңиз. Мына урматтуу кесиптештер. Мынантип биз олтурсак, биз канча өздөрү берип аткан даңктын канча баладан экенин билбей отурсак, анан биз кантип мына жерде бул жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушинтип элди кууратып атасыңар.
Силер так чыгарып алгандан барып туруп жердегилер келип алып туруп, ой сенин балаң алтоо экен. Тиги бул же болбосо, мына так жок да. Кайча бала менен эне даңкын алганга кантип документ тапшырат анда? Силер өзүңөр министрлик так жооп бере албай атсаңар. Айбек Тураталиевич, бизге деген пенсия курагына Мен сизден сурап атам. Мен пенсия курагын сураганым жок. Канча бала төрөгөн эне даңкын алганга укуктуу деп сурап атам мен сизге. Жогорча берейинби суроону? Айсыл Дөлөтбек мына. Сиз өкмөттүн өкүлүсүз. Сиз күзгүсүз. Ушулардын баарына. Жыйындарда бир мындай сөз кыласыздарбы? Дайындаган кадрларыңар боюнча. Не деген бул күлкүлүү нерсе бул эми? Мына кечирип коесуздар. Годовой отчетторуңарды бергенде тармакты жетектегендериңер барып алып сүйлөп отурат. Депутаттар отуруп сүйлөй берет да силер ишти кыла бергиле деп. Кантип сүйлөбөй коебуз анакей мындай так бир мөмөн билбей отурса? Мына мен суроо берейин. Az жооп берсе мен дальше суроом бар эле да. Уже анын бериштин уже максатка ылайыксыз да. Уже канча эне төрөгөн бара, канча баланы төрөгөн эне даңкын алат дегенге мен жооп ала албасам мен андан кийинки бере турган билбейм кимге берем суроомду. Жаңылышам мына. Мына 7 бала төрөгөн биздин энелерибиз батыр эне болот экен да. Андан кийин эне даңкы деген медаль бересиздерби? Айбек Тураталиевич, кечиресиз. Биз бербейбиз аны. Аны ким берет? Аны өзү комиссия бар, секретариат при президенте. Аны жергиликтүү органдар берет. Бизде болсо, бизден ала турган 114 киши, ал пенсияга укугу жок адамдар келип бизден соцпособияны алат. 55 жаштан баштап. Негизи мен анда суроом. Батыр эне болушту, эне даңк медалын алышты, кайсы министрлик тактайт? Же президенттик администрация өзү тактайбы? Айсыл Дөлөтбек мына. Сиз өкмөттүн өкүлүсүз. Жооп бериңизчи. Буну эмгек министрлиги такташ керек. Андан кийин жергиликтүү эмелерден сунуш киргизилип, Президентти айтып атпайбы эмгек министрлиги? Секретариат bizde президентте, секретариат бар при президенте. Ошол жактан такталып барына. Жок, тактайт. Ошол биздин батыр энелерибизге эне даңкы медалынын ээлерине камкордук көрүү кайсы министрликке жүктөлгөн? Бар да, акыры эси бар да алардын карай турган. Кимге жүктөлгөн? Айсыл Дөлөтбек мына. Жергиликтүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Жергиликтүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн? Алар жерлеринде такташып беришет да. Айырмаңар жок да бири-бириңерденчи. Алар болуп туруп мынакей сунушту берет экен. Ошол батыр эненин канча саны бар, кандай болот, кайсы тартипте берилет, бир тартиптери бар да, ошону ким иштеп чыгат? Жар бир жергиликтүү бийлик, мисалы үчүн мен барып айыл өкмөтүнө барып туруп, мен барып 3 эне төрөгөн эне даңкын алат деп туруп, жергиликтүү бийлик өзүн чыгарып койсо боло береби? Мен ошентип түшүндүм азыр, ар ким өзү каалаганын кылат дегениңизди. Акыры бизде бирдиктүү саясат барбы? Же кандай? Ошону түшүндүрүп койгулачы мага. Балки мен түшүнбөй аткандырмын. Ошо так тартибин айтып койсоңуздар, Жаңылышбек. Айбек Тураталиевич, ходатайствону батыр эне боюнча аны айыл өкмөттөр, мэриялар, анан администрациялар. Аны түшүндүм. Ошол кандай кайсыча бала төрөгөнгө берилет? Ошонун санын эле айтып койгулачы. Монча бала төрөгөн эне даңкын алат деген эле айтып койгулачы. Кайсы? Эне даңкы ошон 6 бала экен, 6-чы баладан. 6 бала төрөгөн эне даңкы болот экен, 7 бала төрөгөн батыр эне.
Эне даңкы медалынын ээсине кандай жеңилдиктер каралган, Батыр энеге экөөнүн айырмачылыгында кандай айырмачылыктар бар? Ошону айтып коюңузчу. Бизде, Айбек Туратович, только Батыр энелер. Ошол социалдык жүлүк болду алат. Дагы тиешелүү кайсы министрликтер чакырылган экинчи маселе боюнча? Так. Социалдык фонддон дагы бар экен, а? Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинен ким бар? Сиз билеттирсиз балким ушул так сандарды, биз жооп берип коюңузчу. Мындай так санды, мондай болот, монча Батыр эне бар, монча эне даңкынын медалынын ээси бар деген статистиканы берип коюңуз. Biz bu siyasatı biz жүргүзбөйбүз, статистика комитети. Ким жүргүзөт анда саясатты? Не эми азыр мынакей эл бекерден бекер маселесине түздөн түз президентке, түздөн түз УКМК төрагасына кайрылбай атат. Кайра эле алардын кайрылуусун ошол элдин муңун угуп койсо, биздин ушул баягы эчтекени көрбөгөн кебиркилерибиз айтып атабыз, баарын эле киришип кетти. Эртең дамком болсо дагы эчтеке дебейбиз дегендей сөздөрдү айтып атабыз. Анын аркасында, алардын аргасыз киришкенинин аркасында мына сиздер турасыздар, сизге окшогон кадрлар турат. Түздөн бизге жооп бере албай атасыңар, жөнөкөй элге кантип жооп бересиңер силер? Мына түздөн түз президентке кайрылганын эң негизги жыйынтыгы себеби ушул. Мына силерден эч кандай жооп болбогондон аргасыздан кайрылып атат. Бириң бизде жок, бизде жок. Айсулуу Дөөлөтбек мына маселе боюнча көтөрүңүз. Министрлер кабинетинин жыйынында көтөрүп айтыңыз. Урматтуу Акылбек Үсөнбековичтен мен атынан сурап коюңузчу, ушул тармакка ким жооп берет экен? Бир жок дегенде кагаз менен берип койсунчу бизге. Ушуну түздөн түз айтып барыңыз. Мен уят болдум ошончо элдин арасында. Эч ким карабайт экен. Батыр эне менен эне даңкын алгандар көчөдө эле өздөрү менен өздөрү жүрөт экен дегендей болуп атат азыр. Мен ошондой кабыл алдым. Ээси жок. Ким аларга жооп берет? Ким алардын талабын талашат? Ким талашат алардын талабын? Ким алар үчүн кам көрөт? Айткылачы, ким? Ана барбы бир өкүлчүлүк бизде? Энени сыйлайбыз, энени урматтайбыз, даңктайбыз, мынакей куруу сөздөр бардыгы. Мына болгондо дагы майрамдын алдында өтө уят нерсе бул. Өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен эми азыр канча баладан экенин так биле албагандан кийин, эч ким жооп бере албагандан кийин мен кийинки суроолорумду кимге берем билбейм. Мага мен бир эки суроомду берип коеюн, Айсулуу Дөөлөтбек, кагаз жүзүндө жооп бересиздер. Мынакей. Бизде эми турмуш баарыбыз билебиз. Көрүп жүрөбүз. Кээ биркилер мына 4 балалуу болгондо, 5 балалуу болгондо кырсыктан күйөөсүнөн айрылган энелер бар. Ошол 4 баласы менен турмуш куруу иретинде башка турмушка чыккан энелер бар. Ал күйөөсүнөн 3-төн 4төн бала төрөп туруп, жалпысын кошкондо 7-8 баланы багып аткан энелерибиз бар. Ошолордун тагдыры кандай? Алардан ошондой батыр эне болууга укугу барбы, жокпу деген суроону берейин дегем да. Азыр мен буга берген менен дагы эч кимден жооп ала албайм. Ошону караштырып койсоңуздар. Жоопту берип, аларга кандай шарттар каралган. Ошол эле мезгилде мынакей жакшы ниет менен ошол 7 бала эмес, 10дон бала төрөйм деп турмуш кургандардын мына 6 бала төрөгөндөн кийин дагы ошол эле күйөөсү каза болуп калып, батыр энеге жетпей калып, эне даңкы медалын алып калгандар бар экен да. Ала мен буну неге сурап атам? Бизге кайрылып атат. Биздин ортобузда ушундай мен атайын Кудайдын буйругу менен ушундай болуп калдым. Бирок бизге каралган мындай эле мизер нерсе, бул эле каралат. Батыр энеге мындай каралат. Балким менин жолдошумду Кудай алып кетпегенде, каза болбогондо мен деле 7-8 төрөмөкмүн деген кайрылуулар чыгып атат. Ошолорду кандай бир жеңилдиктер болобу же ошол турмуш шартына карап туруп, эгер ошондой 6 бала менен күйөөсүнөн айрылып калып, батыр эне боло албаган биздин энелерге бир жардам кылсак болобу деген суроону берейин деп келгенмин мен.
Жоқ ағадан ответ, ешкім жооп бере албайт. Ушулардын баарына мага кагаз түрүндө жооп берип койсун Айсыл Дөлөтбековдун тиешелүү министрлик. И тактап мага кайсы министрлик карайт, ошону берип коюңуздар.